Жұмыс агенттиги бүгүн дагы кезектеги кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Кардарыбыз Подольский шаарынан 3 бөлмөлүү квартиранын ээси болуп, азыр ачкычтарды колдоно алып, кубанычтарында чек жок. Ар бир нерсенин өзүнүн жараша кыйынчылыгы болот. Бизде дагы ушундай кыйынчылыктар болду. Январь айында кардарларыбыз жаш үй-бүлөлөр биздин компанияга кайрылган. Бирок госуслугасы подтвержденный болбой, аябай көп убакыт кетти. Ошол учурда иштешпейбиз, болбойт экен, барбаган жерибиз калбады деген ушундай бир өздөрүнүн ойлорун айтышты. Бирок ошого карабастан акыркы жолу барып коюңуздар, ушул жолу болот деп ошо менен госуслуга алып бүтүп, мына бүгүн өздөрүнүн үйү. Ар бир нерсенин жакшы ийгилиги менен аяктаганыбыз жакшы демекчи, бүгүн өздөрүнүн үйүнө келип, азыр ачкычын тапшырам. Куттуктайм, үйүңөр ак жолдо үйлөнгөн болсун. Будан дагы жакшы ийгиликтерге жетиштиңер. Силерге чын жүрөктөн жакшы нерселерди каалайм. Анан биздин компания жөнүндө дагы өзүңөрдүн оюңарды айта кетсеңер. Не дейсиз? Кубанычтамын аябай. Ооба, чоң кубанып эле турабыз. Чоң рахмат, KG Зенит журналисти. Өтө жакшы иштеттериңиздер, ушул аябай аракет кылдык, ага кошулуп сиздер да жардам беришип, конечно, бир 3 айдай убакыт кетип калды, ошо госуслуга иштебей бир аз. Анан ошо подтвержденный болуп, убактысы ушул экен, ушул күнгө жетти, бирок сразу эки эле күндө одобрить берди. Буюрса, анан сразу эле үй тандадык, ошо жумушубузга байланыштуу, ошо жумушубуздун жанынан. Өтө жакшы экен, ошо кетебиз эле Кыргызстанга кетпейт экенбиз да, чынын айткандачы. Анан ошонун артынан кой, ушу орустарга деле үйүнө тилеп атабыз, үйлүү болуп калсак кандай деп ошонун артынан чуркап калганбыз да. Сизди ютубтан көрүп калып, ошону билип калдык. Ага чейин билбедик сиздердикчи. Ошол чоң эмгичилер ютубтан көрүп, биздин компанияга ишеним артып келген кардарларыбыздын бири. Биздин кичинекей белегибизди беребиз. Алдыда дагы Кудай буйрса көптөгөн мекеништерде туракчайлуу болууга аракет кылып келебиз. Кээбирки нерселерге чындап биз влияние эте албайбыз, таасир тийгизе албайбыз. Госуслуга деген инфекцияга тиешелүү, бирок ошого карабастан дагы чындап калуу болсо мекендештиктен акыркы аягына чейин үй алуу менен бүтөт. Жипаргулда Кыргызстандын жараны агасы экөө биригип сотрудничать кошуп, ушундай сонун бир турак жайга ээ болду. Эмне демекчибиз, Жипаргул силерди чейин жүрөктөн куттуктайбыз. Үйүңөр куттуу, берекелүү болсун. чоң рахмат.